Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештерим, амансыздарбы? Видеонун башынан эле айтып кетейин. Ушул чыгарылыш видеобузду бөлүшүп, мүмкүн болушунча көпчүлүккө таратып бериңиздер. Анткени бүгүнкү окуя дал ушуну талап кылып атат. Мени тааныгандар билет, мен такси кызматында дагы иш алып барып турам. Бүгүн такси кызматына чыкканыма аябай өкүндүм. Анткени бир окуяга күбө болдум. Таң атканда эле бисмилла деп жумушка чыккам. Кадимкидей эле заказ буйрутманы алып, бир ата чыккан, бир киши, анан келин экен, анан билсем, аны жолдо билгем. Ата менен жакшына сүйлөшүп баргам. Ата менен бир жакшынакай сүйлөштүм. Сен ким болуп иштейсиң деди. Мен таксиден сырткары журналист болуп иштейм дедим. Долбоорубузду көргөздүм. Ал киши айтты, дагы да мындай кылсаңар элдерге көбүрөөк пайдасы тиет, мындай темаларды көтөргүлө, ушундай көйгөйлөр менен жүргөн жарандар аябай толтура деди. Аябай жакшы кеп кеңештерин айтып барды. Бирок окуянын аягында менин кейиткен бир окуя болду. Атаны жеткерген жерибиз карылар үйү болду. Ал атаны биз карылар үйүнө жеткердик. Билгенимде бармак эмесмин. Билгенимде ошол буйрутманы мен аткармак эмесмин. Бирок бул видеону неге жаздырып жатам? Эртең дагы атамды, апамды, кайненемди, кайнатамды карылар үйүнө таштап келем, карылар үйүнө жеткерип келем деген адамдар болсо, балким оюнан кайтара аламбы деген максатта бул видеону жаздырып атам. Жападан жалгыз кылып кайрылбайын, жалпысынан кайрылам. Досум, мен сага кайрылып жатам. Ошол атаң сен төрөлгөнгө чейин кандай элестерди кылган? Сен 9 айда төрөлгүчө эң жакшы витаминдерди, эң жакшы тамак аштарды сага алып келген. Сен төрөлгөндөн кийин сени көкөлөткөн. Дагы да болсо буюмдун болобу, жер жемиштин болобу эң жакшысын, эң сапаттуусун сага алып келген. Сен үчүн туугандарына жаман көрүнгөн, сен үчүн досторуна жаман көрүнгөн, сени багам деп кээ бир адамдардын жанында абийириң кетирген. Сени багам деп, сени жакшы жашоого умтулсун, жакшы жашоону көрсүн деп кээ бир адамдардын жанында сыйын кетирген. Анысы эчтеке эмес. Сен үчүн ден соолугу кетти, сен үчүн колу мозоль болду, сен үчүн остеохондроз оорусу менен ооруду. Жада калса сен үчүн инсульт, инфарктты көрдү ошол атаң, ошол апаң. Сага жашоосуну арнады, сага эң болгон жакшы нерселерини берди. Ошол адамга сен бүгүн бир кесе ысык тамак менен ошол досторуңа мактанып аткан особняк үйүңөн бир комната бере албасаң кимсиң сен? Айтчы мага. Абийириң, намысың болсо өзүң айтчы. Кимсиң сен? Сени ким деп атайлы биз? Ким деп аташыбыз керек? Сендей адамдарды. Мен окуянын алкагында түшүндүм, ал атанын карылар үйүнө барып калышына бир аз келининин салымы бар экен. Кыз келиндер, эжекелер, карындаштарым, ушунчалык айбан болуп кеттиңерби? Ушунчалык жапайылашып кеттиңерби? 30-40 жыл өмүрүн арнаган, сен сүйөм, сен жаным деп аткан кишини сени жаның болушуна, сени сүйгөнүң болушуна себепкер болгон адамдарга жакшылыгың ушулбу? Карылар үйүнө жеткерип коесуңбу? Анда сени сүйүүң жалган турбайбы? Сени жаным дегениң, өмүрүмдү берем сага дегениң жалган турбайбы? Сенин жаныңа өмүрүнү берген адамдарды карылар үйүнө тыккан, сен кантип буга мээрим бересиң? Мына көпөстү кантип мээримиң менен жашай аласың сен? Сен ойлобо. Мени бүгүн сулуулугум бар, менин бүгүн күчүм бар, менин бүгүн акчам бар. Антип ойлонбо.
бат эле өтүп кетет. Баары бат өтүп кетет. Бул кайтар дүнүйө. Эртең сени дагы ошо жерге жеткирбейт деген эч ким кепилдик бербейт. Балким карылар үйүнө жеткендердин кээ бири сага окшоп убагында сулуулугуна, байлыгына, жашоосуна кубангандар болушу мүмкүнбү? Сен кимсиң эми? Кантип кече бул үй бүлөгө келип, ага жакшылыгыңды, тарбияңды, тынчтыгыңды бергендин ордуна ата менен баланын ортосун бузуп жатасың сен? Сен кимсиң? Айбан кылбаган ишти кылып аткан адамды биз ким деп аташыбыз керек? Кудайдан корколу, мекендештер. Биз адамбыз, айбандан айырмабыз бар. Биз эртең акыретте жооп беребиз. Айбандар жейт, ичет, өлөт, кетет, ушу менен жоголуп кетет, топурак болушат алар. Бизде алардан айырмабыз бар. Биз эртең кыяматтын күнүндө тапкан бала чакабызга, малы мүлкүбүзгө, жеген ичкенибизге, жада калса жашаган өмүрүбүздүн бүт баарына жооп берчү күнүбүз бар. Аны унутпайлы. Биздин айбандан болгон айырмабыз ушунда. Анан ата-энелерге дагы чоңдору болобу, мен курактуу болобу, менден жаш болобу, силерге дагы кайрылам. Арам менен бала бакпагыла. Арам менен бала баксаңар, результаты бүгүнкүдөй. Чынында, чынын айтып атам. Бүгүн балаңа сен нени берсең, ошону көрө бересиң. А сени дагы ушинтет эртең, бала чакаң. Анткени кайтар дүнүйө ушу. Өзү кече жакында ата-энесин таштагандарга мыйзам кабыл алынса, штраф кылынса кандай болот деген жаңылыкты угуп мен шок болгом. Биздин коомчулук ушунчалык деңгээлге келип калдыкпы? Биздин тарбия ушуга түшүп калдыбы? Ата-энесине карабай койгондорго мыйзам кабыл алынып баштадыбы деп бир аз таң калып жүргөм. Бүгүн көрүп ушул окуянын күбөсү болбосом болмок эле деп аябай өкүндүм. Аябай өкүндүм чынында. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу мекендештер, ушул чыгарылышты, ушул сөздөрүмдү бөлүшүп бергиңиздер. Балким эртең атамды, апамды, кайненемди, кайнатамды карылар үйүнө жеткерем деген көпөстөр болсо, бир аз болсо дагы мээсине жетсин. Биз адамбыз, бири-бирибизге күзгүбүз. Бири-бирибизди жакшылыкка арнап, жакшылыкка баштап, жамандыктан кайтарчу адамдарбыз. Бул чыгарылыш балким кайсы бир адамга оюну өзгөртүүгө, эртең жакшы бир жашоону элес кылышына жардам береби деген үмүттө гана чыгарып атам. Бул жашоодо ал туура эмес, бул туура эмес кетип атат деген кишилерди угам да. Силерге айтам. Өзү бул жашоодо эмне туура кетип атат? Эмне туура болуп атат? Мага айтыңыздарчы. Жашообуздун эмнеси туура болуп атат? Өлбөстүк үчүн малы мүлк табышыбыз керек эле. Негизинде. Малы мүлктү ошол өлүп калбашыбыз үчүн, бир аз денебизге кубаттуулук болушу үчүн малы мүлк табышыбыз керек эле. Бирок ошол малы мүлктү табам деп бүгүн өлүп кетип атабыз. Бизди өлбөстүк үчүн тап деген нерсени табыш үчүн өлүп атабыз. Таң калыштуу эмеспи? 3 этаж особняк салабыз. 2ге 1,5 жерде жатабыз. Бунун кай жагы туура? Достордун арасында аябай сыйлуу адамбыз. Аябай мээримдүү адамбыз. Үйгө барганда атабызга, апабызга жада калса салам бербейбиз. Девушкабызды кайсы бир жерде күтөбүз.
Бирок бизде түнү менен уктабаган апабызды мени күткөн болсо керек деп жанына кире албайбыз. Ата-энеңен кабар ал десе, мен жумуштан келип чарчап келип дейбиз, Ошол биз чарчап келип карай албаган ата-энелерибиз түнү 2:30-3 келсе дагы балам оорубай атабы, балам уктап калды экен деп жаныбызга кирген болчу убагында. Урматтуу мекендештер, ата-энелерибизди таштабайлы. Ата-энелерибизди таштасак, эмне үчүн жашап атабыз анда? Бизге өмүрүн берген, ушунча жакшылык кылган кишилерден бир кесе тамакты аяган, бир кичинекей бир жылуу жулканды аяган, чоң үйлөрүбүздөгү кичинекей бир комнатаны аяган биз кимбиз анда? Кудайдан корколу жок дегенде. Ата-энеңе жакшылык кыла албай, досторуңду көчөдө авторитет болгондордучу эки жүздүү дейт. Эркекчесин айтканда шакал дейт. Маңкурт дейт. Мен андан башка сөз билбейм силерге. Намысы жок дейт. Атасын, апасын карылар үйүнө апарып койгон эркекмин деп жүргөндөр чечкилешимиңер. Аялыңардан жолук алып, юбкасын кийгиле. Эркекмин деп баспагыла көчөдө. Эркек адамдын намысы абири кабыл албайт мындай нерсени. Эгер сен атаңды, апаңды карылар үйүнө апарып коюп, эркекмин деп жүрүп аткан болсоң, сен эркек эмессиң. Мен бетиңе айтам. Сен эркек эмессиң. Сен юбка ки. Сен шым кийбе. Сага шым уят. Сен эркектердин атына, затына сен шек келтирип атасың. Сен бизди уят кылып атасың. Кайненесин, кайнатасын, апасын, атасын карылар үйүнө апарып койгон кыз келиндер бар. Силерди кыз, келин, аял, апа деп айтканга болбойт. Силер желмогузсуңар. Силерди жер көтөрүп жүргөнүнө шүгүр айткыла. Биздин башыбызга бале келип аткан болсо, дал силерге окшогондордун айынан келип атат. Ошол биздин арабыздан береке кетип аткан болсо, дал силерге окшогон айбандардын айынан береке кетип атат. Өлүп ал, антип жашаба. Ата-энеңди карылар үйүнө апарып койгондон көрө өлүп кал. Ошондой бул жашоону кеч. Сага жалка бул жашоо. Бир мусулман катары айтам. Ата-энеңди карылар үйүнө апарып коюп, карылар үй эмес, ата-энеңди карабай коюп, бейиштен үмүт кылба. Бейишке кирем деп эч качан ойлобо. Аман болуңуздар мекендештер. Эми ар бир нерсенин чеги болуш керек да. Биз бул деңгээлге түшпөйлүчү, сураныч силерден. Сураныч. Ата-энебиз го. Эмне кылса дагы биздин ата-энелер го, биз үчүн жашап атпайбы ошолор? Бир аз жылуу сөзүбүздү, бир ысык тамагыбызды, жылуу жулканыбызды аябайлычы ушу кишилерден. Видеону бөлүшүп, ошондой ойдо жүргөн арамза адамдарга жеткирип коюңуздарчы. Жалпыңыздарга рахмат.